Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Камчыбек Ташиев жумуштан кеткенден кийин Камчыбек Ташиев жөнүндө аны каралашып, Камчыбек Ташиев бандит, коррупционер болгон экен. Булар үй бүлөсү менен Кыргызстанга эч жакшылык кылбаптыр. Жакшы буну жумуштан кетирди деп Садыр Жапаровду аябай ак бул киши боорукер деп аны периштеге Улуяга теңеп эле жатып калышты. Эгерде ошонусу чын болгон болсо, анда Камчыбек Ташиев жакын арада камалар, аны дагы көрүп турарбыз. Бирок туугандар, Садыр Жапаров эгер чындап эле ошондой ак адам болгон болсо, аны периштеге теңеп жатышпайбы? Анда ошол чыныгы саясаттын арты менен куугунтукка алынып, ушул саясаттын айынан камалып кеткен Бактыбек Калмаматов деген бала бар эле, депутат, жаш. Аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ошол баланы Садыр Жапаров камактан чыгарып, аны актап, керек болсо андан кечирим сураш керек. Анткени Бактыбек Калмаматов эч качан коррупция кылган эмес, ал элдин акчасын жеген эмес. Ал болгону чындыкты айтып, ачуу сөздөрдү айтып койгон үчүн аны Садыр Жапаров каматып койгон. Аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ошондой эле ушул Адахан Мадумаровдун дагы иштерин актап, аны дагы шайлоолорго катыштырышы керек. Анткени Адахан Мадумаровдун дагы үстүнөн жөндөн эле иш козгоп коюшуп, аны депутаттык шайлоого катыштырбай коюшкан, аны дагы бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Эми жакында президенттик шайлоо келатат. Ошол жакта дагы Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катыша албай калсын деген гана максаты менен азыр Адахан Мадумаровду дагы деле актабай жүрүшөт. Ошондуктан эми мындан кийинки кадамдарын Садыр Жапаров таза кыламын, таза саясий күрөш алып барамын деген болсо, анда Бактыбек Калмаматов дагы, Адахан Мадумаров дагы президенттик шайлоого катышышы керек, албетте. Болбосо андан башка адамдар калбай калды, туугандар. Мурун айтып калышчу элем, ушул Камчыбек Ташиев дагы кийинки президент болот экен деген сөздөр дагы жүрүп калчу эле. Эми мынакей Камчыбек Ташиев жумуштан кетти, анын жакын арада камалышы дагы күтүлүп жатат. Ошондуктан башка эч ким жок. Мындай чыныгы лидерлер калбады, өзүнүн оюн ачык айткан, коркпогон. Калган биздин саясатчылар көп эле, ооба билебиз. Бирок алардын бардыгы баягы кошоматчылар. Ким бийликке келсе, ошолордун комузун алып чертип эле, ошолордун ырын ырдап жүргөн саясатчылар калгандары. Аны бардыгыңыздар деле жакшы билесиздер, туугандар. Ошондуктан Садыр Жапаров өзү эми мындан кийинки чечимдерин туура кылышы керек. Ошол камактагы саясатчыларды, куугунтукка алган саясатчыларды актап, аларды албетте шайлоого катыштырышы зарыл, туугандар. Эгерде Кыргызстанда чыныгы шайлоо өткөрөмүн, эл мага ишенсин дей турган болсо, болбосо шайлоону өткөрүштүн деле кереги жок. Ал жакка Адахан Мадумаров, Бактыбек Калмаматов сыяктуу саясатчылар катышпаса, анда мен экинчи мөөнөткө кайрадан президент болуп келип отурдум деп эле отуруп алыш керек. Себеби жөнөкөй кылып шайлоо өткөрүп, бир башка депутаттар же болбосо бир башка саясатчылар ошол президенттик шайлоого катышкан болсо, анда жөн эле ал мындай ойлонулуп уюштурулган сценарийдей болуп эле элдин бардыгы кабыл алат. Ошондуктан чыныгы шайлоо болсо, анда ошолор катышышы керек, туугандар, мындай күчтүү саясатчылар. Сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар, албетте. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар. Эми мындай. Эгер Садыр Жапаров ушак деп аткан болсо, биз айтканда, мен Садыр Жапаровду детектор ылжыга чакырам. Мен 10 суроо берейин, ал да 10 суроо берсин. Каалаган суроосун берсин мага 10 суроону. Мен дагы ага 10 суроо берем. Келе алабы? Кумтөрдөн баштап Бакиев, Максим, бардык банк, санк, шахта, макта толтура сурообуз бар. Келе албайт. Детектор ылжыга эмес, дебатка келе албай качып жүрбөйбү? Элибиз үчүн, жерибиз үчүн иштейбиз деп, ошол мамлекет үчүн иштейбиз деп жүргөн азаматтардын баары өздөрүнүн маселесин барып, бөтөн жерге барып, бөтөн элге барып, жашыруун түрдө жашынып барып жолугушуусу бул өтө уят маселе. Баарын бир столго бириктирдим, баарын отургуздум деп атпайбы, отургуза турган болсо мына касиеттүү кыргыз жери бар. Ушул жерде ант ишкен. Ошол эл үчүн, ошол мамлекет үчүн иштейбиз деген. Могул жерге келип жыйналса деле, эгер кепилдик берген болсо, эч кандай бир
эркиндигине же өмүрүнө шек келбейт дегендей кепилдик беришсе, ошол жерде жыйналып, ошол жерде чечишсе дагы бир жакшы болмок. Жеке кишинин пикири менен улуттун пикирин аралаштырбаш керек. Ал сенин пикириң. Бири-бири менен кечиришеби, кечиришпейби, ал алардын жумушу. Улут кечиреби, эл кечиреби? Мунун негизги максаты ошол жактагы президенттердин тагдыры же болбосо мамлекеттин келечеги эмес. Азыркы бийлик өзүнүн арыгын алдын ала чаап аткан.